Кеп өстүрүү сабагы тема кыш айлары. Балдар, теманы баштардан алдың, силерге табышмак айтам, силер жандырмагын тапкыла. Анда эмесе биринчи табышмак. Угабыз балдар баарыбыз. Бирөө чымчып алгандай, колу бетим тызылдайт. Калың тон, тумак кийгизген, бул кайсы учур, билсең айт. Азаматсыңар, кыш мезгили экен балдар. Эми экинчи табышмакка кулак салабыз. Колу жок, буту жок, терезеге сайма саят. Азаматсыңар, аяз. Кышында кар жаап, айлана аппак тон кийип, күн суук болот. Суулардын бети тоңуп, муз болот. Балдар, кыштын кычыраган суугун чилде деп коебуз. Чилде 40 күн болот. Балдар, кыш мезгилинде 3 айы бар дегенбиз, анда чогуу атайбыз. Декабрь, январь, февраль. Балдар, дагы бир ирет кайталап көрөлү. Декабрь, январь, февраль. Балдар, күн суук болсо да, кышында балдар аябай сонун оюндарды ойношот. Силер билесиңерби, кандай оюндарды ойношот? Баса албайт, бирок жылат. Кышында балдарды абдан кубантат. Бул эмне балдар? Билесиңерби? Табышмактын жандырмагы чана. Азаматсыңар. Кар жокто ордунан жылбайт, кышында кыймылсыз турбайт. Эмне балдар? Азаматсыңар, коньки. Жылгаяк тээп, жылып басат. Кышында иштеп, жайында эс алат. Алар жансыз, бирок төртөө. Экөө бутта, экөө колдо. Лыжа. Азаматсыңар балдар. Мынакей, өзүңөр көргөндөй эле кыштын ызгаардуу суугуна карабастан, кыш мезгилинде чана тээп, коньки тээп, лыжа тээп, кар киши жасап, кар урушту ойнойбуз, Дагы кандай оюндарды билесиңер? Хоккей оюнун билесиңерби? Кышында муз үстүндө ойношот. Хоккей оюнун таякчалары жана тегерек ташы менен ойношот. Балдар, силер кыштын кычыраган суугунда сыртта ойноп жүрүп, үшүгөндө кантип жылынасыңар? Колубузду жылытканды үйрөнөбүз. Колдорубузду беттештирип, ышкалап, ары бери сүртөбүз. Балдар, ар бир мезгил боюнча акын жазуучуларыбыз көптөгөн ырларды жазат. Мен силерге азыр Жакыпбек Абдылдаев агайыбыздын Жа ак карым ырын окуп берем. Кулак салып, көңүл буруп окугула. Калдалактап себелеп, кар асмандан эленет. Аппак болсо жер бети, бул өзүнчө керемет. Тал теректин шактарын агарта жа ак карым. Лыжа тээп жыргайлы, жаз келгиче качпагын.